Мындан ары уурдаган сумманы 2 эсе эмес 5-10 эселеп кайтарасыңар. Түрмөдөн да чыкпайсыңар. Акыркы эскертүүм. Өлкө башчы Садыр Жапаров мамлекеттик кызматкерлерге акыркы эскертүүсүн берди. Президент кайрылуусунда кызматкерлерди жемкорлуктан алыс болууга чакырды. Айтымында 33 жылдан бери айрым кызматкерлер акчаны уурдап, тонуп келгени үчүн өлкө алдыга жылбай өнүкпөй келди. Эми жаза дагы да катаалдашат. Мен буга чейин дагы да баарыңарга эскерткем, дагы да эскертем. Мындан ары уурдаган сумманы 2 эсе эмес 5-10 эселеп кайтарасыңар. Түрмөдөн да чыкпайсыңар. Акыркы эскертүүм. Кийин эскертпедиң дебегиле. Өлкө башчынын мындай эскертүүсүнө себеп бар. Бул Тамчы аэропортундагы дааратканага окшош аялдаманын 840 000 сомго курулганы. Ал Кумтөрдөн облуска бөлүнгөн акча экендиги, аны айыл өкмөт курганы белгилүү болгон. Ал ортодо прокуратура бул ишти текшерип, акча жегендер кармалган, уурдагандарын 2 эселеп кайтарып жатканы айтылат. Ал эми жогорудагы аялдаманын ордуна жаңы аялдамалар 351 000 сомго салынганын билдирди. Албетте акча жегендер камалды, уурдагандардын 2 эселеп кайтарып жатышат. Эми караңыздар, төмөндөгү аялдаманы 351 миллион сомго куруп койдук. Болгону 351 миллион сом акча кетет экен. Айырмасын караңыздар. Тегерегинин баары айнек менен тосулган, түнкүсүн күйүп жанып турат. Көрүнүшү да жакшы. 15-20 жыл былк этпей турат. Садыр Жапаров мамлекеттин бул сыяктуу ири суммаларын кымыргандар боюнча дагы бир мисал келтирди. Анда Талас шаарында балдар аянтчасын курдук деп, курулушка 4 миллион 880 000 сом акча сарпташкан. Учурда тиешелүү адамдар камалып, уурдалган акчалар мамлекетке кайтарылган. Ушул жерге канти уялбай ушунча акча кетти дешти. Баары камалып, уурдалган акчалар мамлекетке кайтарылды. Эми кайрадан ошол жерди өз көзөмөлүбүзгө курабыз. Канча акча менен кандай курулгандыгы жөнүндө кийин маалымат беребиз. Урматтуу мамлекеттик кызматкерлер, акча уурдаштын мындай жолун токтоткула. Азыр эшикте 21-кылым. Бардык жактан материалдардын өздүк наркын билип, бир заматта эселеп чыгып, оорлуктун бетин ачып коебуз. Мамлекетибиздин президенти мындай караганда азыр 3-жолу кайрылуу болуп атат. Бул кайрылууда мамлекеттик кызматкерлерге басым жасап кетти да. Мен пикиримче бул бир жагы туура. Мына президент өзү айтып кетти, айрыкча Тамчыдагы остановканы эме кыла коюшат. Эмелерди бир имараттарды ура коюшат. Анан кийин мына азыр биздин жетекчилер деле баягы мурдагы эле билдирген. Мына азыр өздөрү да көрүп атат. Бизде мына жол салуудагы өзүнчө бир эң жеткен коррупционный схема болуп калды. Биздер өзүбүздөн эле мына карап көрөлү. Мындан бир 4-5 жыл мурда Пушкин көчөбүздү укканбыз. Миллион акчаларды чыгым кылып, ошону ремонт кылып бүткөн. Мына кайра оңдоп баштап ремонт баштап атат. Мунун өзү ошо Пушкин көчөсүндө дагы абдан чоң коррупция болуп, жолдордун баары сапасыз курулгандыгын айгинелеп, бир көчөгө 2 жолу акча жумшалып атат өкмөт. Мен айта турган пикирди президент өзү айтып койду. Эмки эме кылганда 2 эсе эмес, ошо 10 эсе айыпка жыгып, алардын тапкан туткандардын бардыгын мамлекетке алып, өздөрүн бир дагы көчөгө чыгарбай, ошо түрмөгө камап, башка элге, башка жетекчилерге, башка ошондой бир мурда Азастан уурдап жүргөн адамдарга кийин мындай уурулукка барбай турган бир үлгү болуп турган болуш керек. Эскерте кетсек, буга чейин УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев да социалдык тармактагы баракчасы аркылуу жалпы коомчулуктун көңүлүн коррупция маселесине бурган. Ташиев мамлекеттин түпкүлүгүнө оор залакасын тийгизген коррупцияга каршы күрөш уланып жатканын айтып, ага каршы күрөштү 3 этапка бөлгөнүн билдирген. Алар биринчиси күрөштү системалдаштыруу, багытын аныктоо, экинчиси мыйзам чегинде жазалоону күчөтүү, үчүнчү маалымат түшүндүрүү, ийгиликтерди чыңдоо. Анда биринчи этап аяктап, экинчи этап башталаар алдында турганын, жазалар мыйзам чегинде максималдуу колдонуларын жазган. Бул жаатта мамлекеттик кызматкерлерге катуу эскертүүсүн берген. Кумду төгүп туруп эле детский площадка кылып койгон, эми ал отход баягы буу металлдан кылынган нерсе. Эми ал ошол миллионду составлять этеби. Дээрлик 5 миллион кетип атат. 5 миллион кетип атат. Анан эми Кудай сактасын.
эми анчалык болбошубуз керек. Мен суранат элем, президентти колдойт элем. Биринчи алдабайлы. Алдасаң сен биринчи өзүңдү алдаган болосуң. Ошол алдаган нерсең эртеге элге, элдин мойнуна түшүп атат. Ошондуктан биринчи алдабайлы, экинчи эгер ушундай схемалар боло турган болсо, ошо жетекчилер кайра ошол нерсени бузуш керек. Жаңы алмашып атат, кайра келип атат. Ошол жетекчилер республикабызды көтөрүш үчүн ошол салымын кошуш керек өздөрү. Эми ошо коллективин эгер тазалаш керек, эгер андай адамдар боло турган болсо. Акыры бир жок дегенде бир 5 жыл чыдап бере турган болсо, ошо жетекчилер өзүбүздүн жарандарыбыз чыдап берсе, Кыргызстан жапжакшынакай болуп көтөрүлүп калат да. Мен президенттин кылган жарлыгын, чыгарган жарлыгын, кайрылуусун мен аябай колдойм. 5 колдоп колдойм. Бибисара Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7 канал.